Ысык көл районунун Темир айылында жайгашкан номер 42 кесиптик лицей 46 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул жылдар аралыгында жүздөгөн улан кыздар билим алып, ар түрдүү кесиптин ээси болушкан. Бүгүнкү күндө лицейде Темир айылынан гана эмес, Ысык көл районунун айланасындагы айылдардан келген жаштар билим алып жатышат. Алар заман талабына ылайык керектүү кесиптерди өздөштүрүп, эмгек рыногунда суроо талапка ээ адис болуп чыгышууда. Лицейде негизги кесиптик билим берүүдөн тышкары аймактагы социалдык башкармалыктын колдоосунда кыска мөөнөттүк курстарда ийгиликтүү уюштурулган. Бул курстар айрыкча айыл тургундары үчүн абдан ыңгайлуу. Ашпозчу, кондитер, тракторист, сантехник, электрик сыяктуу кесиптер боюнча 3 айлык жана 10 айлык окуулар өткөрүлүп, бүтүрүүчүлөргө тиешелүү сертификаттар берилет. Азыркы учурда жумушка орношууда расмий документтердин мааниси чоң болгондуктан кыска мөөнөттүк курстарга кызыгуу жыл сайын өсүүдө. Өтө кубанычтуу күн болуп атат. Ушу 3 айлык окуу тракторист, машинисттикин окуп, сертификат алып атабыз. Жазгы талоо айдоо иштери башталып аткандыгына тууралуу трактористтер тартыш аябай эле. Фирмаларга иштегенге да ушу чоң эме керек экен. Сертификат алдык, Кудай буйрса. Ушу лицейге ушу окутуп аткан мугалимдерге чоң ыраазычылык. Бардыгын үйрөттү, бардыгын үйрөндүк, жакшы. Ишке даярбыз эми буйрса. Айрыкча кыз келиндер арасында ашпозчу, кондитер жана туризм тармагына байланыштуу кесиптерге суроо талап жогору. Туризм аймагы болгондуктан мындай адистиктерди өздөштүргөндөр мейманканаларга жана эс алуу жайларына жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушууда. Биздин окуу жайда бул ашпозчулук кесипке талап аябай көп болгондуктан, суроо талап көп болгондуктан бизде окуйбуз деген окуучулардын саны абдан көп. Ошол эле окуу менен бирге биз көп ийгиликтерди да жарата алдык. Менин өзүмдүн жеке иш тажрыйбамда менин бүткөн окуучуларымдын абдан жакшы жерде жана мыкты көрсөткүч менен тажрыйбалуу, повар болуп иштеген окуучуларым абдан көп. Биз менин биринчи иш тажрыйбамда 2019 жылы мен этно фестивалда гран-прини окуучум экөөбүз жеңип алганбыз. Ошол эле убакта окуучум иш менен камсыз болду. Азыр Чолпон Атадагы Барашек ресторанында уже чоң ийгиликтерди жаратып жатат. Андан кийинки окуучуларым Контиде, кондитерский фабрикада, анан Куликовскийде иштегендер бар. Өздөрүнүн сүрөттөрүн, видеолорун жөнөтүп турушат, кандай ийгиликтерди жаратып аткандарын, мага ыраазычылыктарын билдирип атышат. Жакынкы убакта эле биз бир 15 күндөй болуп калды. Олскит эмесине катышып келдик, конкурсуна катышып келдик. Ийгилик жарата алган жокпуз, бирок жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттүк. Номер 42 кесиптик лицейдин 2 жылдык негизги окууларына да жаштардын кызыгуусу күч. Акыркы жылдары жумуш менен камсыз кылган кесиптерге талап өсүп, лицейге окууга келгендердин саны көбөйүүдө. Бул жерде тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенип, материалдык техникалык базада жетиштүү деңгээлде камсыздалган. Темир айылынын жана коңшу айылдардын 9 классты, 11 классты бүтүргөн айрым бүтүрүүчүлөрү бул лицейде билим алышууда. Мени кичинекей кезимден бери кызгам. Буга көбүнчө тайкем колдоп сунуштаган. Азыр ашпозчулар жакшы табат экен, чет жакка да чыкса болот экен. Мисалы үчүн бияктан окуп бүтсөк, аттестат жана дипломубузду берет. Окуу жай жакшы, балдар көп келет, кызыктуу. Кичинекей кезимден бери кызгам. Жакшы баары. Окуу үйрөнүп келатабыз, буюрса бүтөбүз. Мугалимдер ар бирибизге жакшы көңүл бурат, жакшы мамиле кылат, жакшы окутат. Кандай десек, бизге жакшы эле мамиле кылат, жакшы окутту, көп эле нерсени үйрөнүп калдык. Чоң ашпозчу болгум келет. Чоң кыргыз элим өнүксүн дегенге аракет кылам. Өзүм да аракеттеримди кылып атам. Эжекелер да жардам берип атат. Эжелердин аркасынан биз да өнүгүп баратабыз деп ойлойм. Азыркы жаштарга айтарым, ушу ашпозчу болгону кесиңерди болгула деп айтам. Азыр Кыргызстан мамлекетинде ашпозчу аябай өнүгүп жатат. Ашпозчу болгон бул бүт эле адамдарга, бүт эле адамзаттарга жардам берет. 2 жылдык окуунун жыйынтыгында алар диплом гана албастан айдоочулук күбөлүккө да ээ болууга болот. Бул жаш адистердин жумушка орношуусуна чоң жардам берет. Билим алып жаткандар адистиктерине жараша эс алуу жайларына, ресторандарга жана кондитердик цехтерге практикага барышат.
Биздин ишкананың иштегенине уже 11 жыл болду. Былтыр 10 жылдыкты белгилегенбиз. Көп продукцияларды булочкадан сырткары печенье, сочинский, заварнойлорду, кекстарды тиги чыгарабыз. Андан сырткары элдердин заказы, той аштарга анан пирог, торттор по заказу тоже. 42-чи лицейден келип практика өтүп турушат такай. Берден. Ошолор менен тыгыз байланышта чогуу иштешебиз. Номер 42 кесиптик лицей заман талабына ылайык жаштарды кесипке багыттап, алардын келечегине бекем пайдалуу түзүү аракетин көрүшүүдө. Биздин окуу жай быйыл жаңы наборлорду топтоп атабыз буюрса. 2 жылдык окууга электрогазосварщик, повар, кондитер өзүнчө группа ачалы деп атабыз. Бул 2 жылдык окуу. 2 жылдык окууну бүткөндө биздин окуучуларыбыз деген аттестат алат, диплом алат. Андан тышкары электрогазосварщик группасынан Б категориядагы водительдин правасын алышат. Андан тышкары дагы 10 айлык группаны быйыл ачалы деп пландап атабыз. Швея бизде тигичи ууз группасын ачалы деп атабыз. Азыркы бизде туризм аябай өнүгүп атканына байланыштуу туристтер келгенде ошо кол өнөрчүлүк кыргыздын ар кандай буюмдарын сурашат экен. Ошого сувенирный ар кандай кийиз менен жасалган панолорду, ушундай нерселерди биз жасаганга пландап атабыз. Номер 42 кесиптик лицейдин дайыма эшиги ачык. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, 9 классты бүткөн балдар, ойлонгула. Бизде деген 2 жыл мектептен 10-11 класс окуган окууну бизден деле 10-11 класстын программасын окуп, андан тышкары дагы силер кесиптин ээси болуп чыга аласыңар. Биздин окуу жайга кош келиңиздер. Ысык көл районунун Темир айылында жайгашкан номер 42 кесиптик лицейи заман талабына ылайык билим берүүнү өркүндөтүп, жаштарды кесипке багыттоо боюнча ишин улантууда. Бул жерде билим алган бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда суроо талапка ээ болуп, өлкөнүн ар тармагында ийгиликтүү эмгектенип келишет. Билим уясы келечектүү адистерди даярдоодо ишенимдүү борбор бойдон калууда. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл районунан.